Bir günü Арыстандын астына чычкан келип мындай дептир. Арыстан, biraz вакыт берсеңиз, мен сизге bir сөзүм бар дейткен. Макул айт. Мен сизди bir айдан кийин өлтүрөм дейткен. Арыстан күлүп, макул, эгер сен өлтүрө албасаң, мен сени өлтүрөм деди. Bir жума өтөт, Арыстан эчтекен ойлонбойт. Экинчи жума кичине ойлоно баштайт. Чычкан мени кантип өлтүрөт экен? Тамагыма уус алып коёт экен, же уктап жатканда же бир нерсе кылат экен. Үчүнчү жума ойго батып калат экен. Алдынан кетип, алысырап, чычкан мени кантип өлтүрөт экен деп. Bir айдан кийин келсе чычкан Арыстан өлүп калыптыр да. Бул дегени Арыстан сизсиз. Чычкан жанакы ойлор, проблема, сыноо, кыйынчылык. Адам канчалык ойго баткан сайын, канчалык стресске баткан сайын, канчалык депрессияга баткан сайын адамды өзүнү жеп жок кылат экен да. Адамга ооруларды алып келет, жанакындай нерв ооруларын алып келет экен. Ошондуктан адам эч качан ойлонбош керек. Бардыгын Кудайга тапшырыш керек. Алла өзү чечет. Сиз ойлонгонуңуз менен, кыйналганыңыз менен ал нерсе чечилип калбайт. Аллага тапшырып коюң. Ибадатыңызды кыла бериң. Allah